Бишкекте жаңы стадион салынып жатат. Аны Кыргызстандын сыймыгы деп жатышат. Бирок OCCRP'нин иликтөөсү бул сыймык эмес эле уят экенин көрсөтүп турат. Коррупция, жашыруун сырлар жана миллиондогон акчалар. Булардын артында кимдер турарын билгиңиздер келеби? Анда башынан баштайлы. 22 жылы Садыр Жапаров элдин көзөмөлүнөн жашырган мыйзамга кол койгон. Тендерлерди унуткула деди. Эми мамлекеттик компаниялар элге айтпастан эч кандай отчетсуз каалаган фирмалар менен келишимдерди түзө берет. Бул мыйзам аркылуу алар каалаганын калчап жатышат. А бул стадион алар жасап жаткан иштердин болгону иликтөөчү журналисттер таба алган гана içine çetik. Biz bir 60 milyon dolların tegerегинде куруп бүтөбүз деген оюбуз бар. Мүмкүн анан азыраак болуп калар, мүмкүн ошонун тегерегинде болуп калар, эми бул бүткөнү билинет. Ошондой эле УКМК төрагасы коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн акчанын 21 миллион доллары жаңы футбол стадионун курууга которулганын билдирди. Стадионду курууга 21 миллион доллар акчаны каяктан табышты? Бул кайсыл акча? Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы фонддон алдык деп жатат. Бирок бул калп. Юридикалык жактан караганда мындай фонд жок. Ал акча каяктан келген, кандай коротулду, эч ким билбейт. Бул элден чындыкты жашыруу үчүн түзүлгөн бир канал. Стадионду ким салып жатат? Ордо курулуш компания, анын ээси Нурлан Чыныбеков. Бул адам шек туудурат. Мурда ал Хан Сарай курган компаниянын фин директору болгон. Дагы башка ири курулуштарга ушуга окшош күмөндүү схемалар менен катышкан. Айрым маалыматтарга караганда, ал Каныбек Туманбаев менен байланыштуу компаниялардын салыгын төлөп келген. Бул адам өздөрүнүн кишиси. Элдик акчасы, тагыраагы биздин акчабыз ушул Чыныбековдун колунда. Айрымдар стадион салынып жатат, эл аралык стандарттар боюнча деп айтып жатышат. Мамлекеттин менчиги ойдон калат дейт. Азия чемпионатын кабыл алышы мүмкүн дейт. Ооба, стадион калат. Бирок кандай баа менен? Миллиондор өздөрүнүн кишилеринин чөнтөгүнө кетип жатат. Бул схема. Схема аркылуу уурдалган акчалар курулбай калган ооруканалар, чатыры жок мектептер, баткак жолдор. Бул элдин ишенимин сатып кетет. Чындык ачуу, бирок эксперттер унчукпай калган жок. Укук коргоочу Лейла Сейитбек эксперт катары тартылып, бул системанын канчалык күмөндүү экенин көрсөттү. Ордо курулуш компания менен президенттин иш башкармалыгынын байланышы олуттуу тынчсыздануу жаратат жана көптөгөн суроолорду туудурат. Бул болгон коррупцияга же элден долбоордун талаштуу жагдайларын жашыруу аракетине ишара болушу мүмкүн. Жана мунун кульминациясы Нурлан Чыныбеков жөн гана бир ысым эмес. Анын Каныбек Туманбаев менен байланышы, тендерлердин жоктугу, жашырын фонд, мунун баары схеманын белгилери. Садыр Жапаров менен анын айланасындагылардын максаты элдин эсебинен баю. Бул стадион алардын мамлекеттин акчасын өз чөнтөгүнө кымыруу схемасы. Мунун баардыгы биздин акча. Биз Темиров Лайф кандай ачуу болбосун чындыкты айтып келебиз. Бирок бизге сиздин колдооңуз керек. Биздин Patreon'го өтүңүз. Биргеликте мыйзамсыз иштер үчүн буларды жоопко тарталы. Шилтеме видеонун астында. Биз менен болуңуздар. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'дон колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет.
Bizди kантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Кемиров Лайф Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистиканы колдооңуз. Шилтеме төмөндө.